Кыргызстанда юристтер абдан көп. Баары эле юридический окуу беришет. Бизде вуздар болсо ушундай юристтерди көп штамповать этишет. Мисалы Россияга кетип калып деле баягы такыр келе албай сырттан тиги сессиясын бүтүрүп диплом алгандар бар экен. Түрмөгө кесилип кетип деле аяктан отуруп алып түрмөдөн чыкпай туруп эле диплом алгандар бар экен. Жогорку кеңештен деле тиги аяктан жүрүп берип депутаттар бир да сессиясына барбай эле заочно юридический бүтүп алгандар бар экен. Берки мекеменин директору, берки мелкий анан чоң чиновниктерди айтпай эле койгула. Баары эле юристтер, баары эле юрфакты бүткөн юристтер, бирок Кыргызстан юристтердин кузницасы болгону менен бизде мыйзамдуулук жок. Биз деген правое государство эмеспиз, бизде деген верховенство права жок. Ошо юристтер, горе ити юристтерибиз болсо, мыйзамдын, ошо закондун бир да тамгасын билишпейт, тааныбайт. Баары эле интерпретация менен заниматься этишет. Азыркы бул позорный конституцияда азыр бул жергиликтүү сотко президент өзү назначение кылат экен да. Өзү кол коюп, өзү өмөтөт экен. Эми жакында мына ушу шекесен башталды, соттордо бүт алмашып атат. Улам мага предложение поступать этип атат, улам мага тиги айтышты, келбейсизби сиз кайра Кыргызстанга, келбейсизби, бир сот болбойсузбу, андан көрө сиз бизге жардам бербейсизби, келип бияка жакшы сот болуп, жакшы болуп иштеп келбейсизби деп атышат. Эми мен представьте, мен деген барайын, макул. Судья кылгыла, гражданский судья кылып, мисалы, мен кайсы мыйзам менен иштейм? Ошо конституцияны кармап, биякта граждандык кодексти ачсам, карма каршы бүт. Мен кантип ошо мыйзам менен иштейм? Эгерде ошо гражданский кодексти мисалга келтиргенде эле, мисалы раздел кредитования ачканда эле, аякта жалаң арабча жазылган терминологиялар бар. Сөзгө дагы келбейт ал айтканга. Тилиң сынат. Эми ошо исламский принцип кредитования деп, ошо биздин гражданский кодексте, хотя конституцияда, ити конституциябызда аякта биз деген светтик демократиялык өлкөбүз. Жакта болсо бизде шариат жүрөт, бизде Афганистан жүрөт, бизде Талибан жүрөт. Хотя чистый эмеде, исламда шариат боюнча процентке берген акча арам дейт. Харам, бул деген тыйып, запрещено процентке берген. Мен иштей албайм ал кодекс менен. Мен гражданский жактан мен аны карап иштей албайм. Мен ошо сот процесске мен молдокелерди чакырып алып, түшүнбөгөн нерселер жазылып турат ошондоп. Оказывается, юристтер ошол жерден, чтобы растолковать некоторые вещи, жанагы исламский принцип боюнча, оказывается, юристтер деген жанагы мечиттеги билими жок жанагы молдокени мракабести чакырып алып, ошону айтып берип койгулачы, бизге шариатты деп чакырыш керек экен, кечирип койгула. Мен ал кодекс менен ал мыйзам менен иштей албайм. Макул, уголовный тиги ошо жергиликтүү сотко уголовный судья кылгыла. Судья по уголовным делам. Мен кантип иштейм? Азыркы мыйзамдар менен дагы эле бүт карма каршы, дагы эле толтура лазейкалар бар, өзүнчө интерпретация, растолкование кылыш керек. Внутреннее предупреждение кылмыш этип. Ал билине эле турат. Азыркы соттор чисто исполнительдер, эгерде президент өзү назначение кылып атса. Мен деген ошондо телефонный звонок кылып буйрук менен иштеп каламбы? Же мен деген көчөдөгү мыйзам менен иштеп каламбы? Ошондо тиги прокуратура бир жагынан жалынып, бир жагынан тияктан президентский аппараттан мага тиги буйрук берип, мен мыйзамды кармап иштеймби? Же ар кимдин мага звоноктору менен иштеймби? Мен эгер алар болсо, тигине кой берип бошотуп сал, тигине срогун асып бер, тигине камап сал, тигине болсо тиги мындай кылып эле коюңуз, анан тигиндей кылып коюңуз деп.
кечирип коелу, эгерде мен мыйзам жакты сактайм деп иштесем, булар мени болсо бат эле взятка менен кармалды деп, с поличным кармалды деп, мени бат эле ыргытып ишет кайра эле. Мен аны билип атам. Анткени мен принципиальныймын. Ал жерде эч кимди укпай, тоготпой, мен болбой, мыйзамды карамайм деп, эгерде подстава кылган жерде мен күлөп, туура чечим чыгарып, бар жакшылап, бул мунун болбойт, прокуратурага тиги сен бул эмне кантип өткөрдүң бул иште? Следствие сен эмне үчүн мунун баарын моундай туура эмес расследование кылдың? Тергөө иштерди чала кылдың. Кайра кеткиле, ара жакшылап, бул жерде изилдеп, расследование жакшылап кылгыла. Доказательство болгыла, канаты свидетелер, канакен булар деп кетирсем, алар мага тиштерин кычыратып башташат. Азыркы бийлик мени честно бул мыйзам менен иштетишпейт. Азыр түшүнүп атасыңар, эмне үчүн ошо статья конституция кирип калды. Жергиликтүү сотторго президент гана кол коет. Ошо тиги кетелекте сот болоюн деп тиги документтеримди даярдап, совет по отбору судей болчу, мурун азыр кичине өзгөртүп коюшту. Ошол жерге мен коллега адвокатыма айтып калды. Ошол жерде мүчө болчу ал кезде, Канат Хасанов деген. Ал айтты: Динара, биз деген 20 кишибиз, член совет по отбору судей. Бизге баарыбызга бирден штука $1000, $20,000 бизге алып келип бересиң, биз баарыбыз бөлүп алабыз. $1000, анан сени биз өткөрөбүз. Анын калганы президентский аппарат менен сүйлөш деди. Бияктан өткөргөндөн кийин, билесиңер, партиялар представление кылчу. Ар бир партия өзүнүн соттун. Партияларда кайсы партиядан тиги барсам, кайрылсам, кимиси жакшыраак, честныйраак иштейт деп ошол кезде мен ойлогом, жана республика Атажурт жакшы, кичине нормальныйраак экен деп ага барсам, ал кезде Жылдызхан Жолдошбекова ошо фракциянын, ошо партиянын республика Атажуртта лидер болуп атты. Ошол кезде аял айтып калды: партияны түшүнүп атасыңар, партия финансирование керек. Бизде акча жок, эчтеке жок. Ошон үчүн силер деген бизге акча алып келгиле деди. То есть партияга мен $40,000 беришим керек экен да, чтобы судьяга, судейство мен өткөргөнгө, ошо фракциядан представление болуп, они уже дальше өздөрү двигать этип, и они оказывается тиги мени ошол жака сотко тиги лоббировать этип мени өткөрүшөт экен да. Ошондо аябай жаман ачуум келип, бул Кыргызстанда эч качан өзүңдүн знанияң менен өтпөйт экенсиң деп, или акча, или аябай чоң тааныш. Мен деп кетип калсам, эртеси күнү ошо тиги Жолдошбаеванын тиги жанында жардамчылары бирөөсү мага чуркатып ийиптир. Келгениң мен Илмиянов менен өзү менен сүйлөшүп атам, $30,000 таап алган, 30,000 арзаныраак. Ошо $30,000 Икрам Илмияновка киргизебиз, Атамбаевдин шопуруна. Ал болсо сени өткөрөм деди. Менде тияка $20,000 болсо, Хасанов айткандай, Илмияновка $30,000 болсо, мен $50,000 болуп, мен сот болуп эле койдум дедим. Мен $50,000 үйүмдү залог койсом да, мен банктан анча алып чыга албайм. Даже ошо карыз калап залогко койгон күнү дагы, мен ал акчаны кантип кайра ала алам? Естественно, мен отуруп, мен деген ишти карап атканда тиги элдерден акча сыгышым керек. Кантип ошондой метод менен, способ менен судья болуш керек. Анан азыркы болуп аткан көрүнүштөр Кыргызстанда, якобы там соттор туура тиги иштегенге жардам беребиз, анан соттор болсо мыйзамдуулукту сактап иштешет деген это все сказки кечирип койгула. Мындай, как вот юрист катары, как профессиональный юрист катары, азыркы существующий законодательство боюнча Кыргызстанда, азыркы мыйзам, конституция боюнча иштегенге невозможно. Азыр абсолютно невозможно. Даже сени деген, или сени деген карматып посадят, или тебя уничтожат, да? Или тебя уничтожат, сени деген просто сени побегушка кылып, мындай карманный сот кылып коет, звонок менен. Ар кимиси. Мага ошондо Ташиевдин баласы дагы
қорқытып папасын тиге айтып Ташиевтің жаңағы сүтке тойған тиге күчік тойған балдары Садыр Жапаровтың баласы дағы маға келіп алып ешікті еп келіп алып арқасы көшеде бандиттер келіп алып эжамоны қылып қойғының деп алып мені қорқытып яғни прокуратура мені қорқытса яғни әметсе слушайте судья независимость деген ешқашан андай болбойды и независимость деген андай болбойды бұл деген просто айтып атпаймын ба то что сейчас азыр сотторго жаңыдан кайра судействоға ала баштаганы бұл деген чисто исполнитель просто солдаттарды алып атат да безмолвный жөнөлө бир мындай побегушкада жүргөн алардын буйругун аткарган мен ал ишке катыша албайм рахмат мени сот кылып чакырганыңарга мен барып азыркы системада азыркы бийликте азыркы бул чалабышкан мыйзамдарыңарга бири-бирин карма-каршы келген азыркы бул бечейил конституция менен мен Кыргызстанда сот болуп иштебей эле койдум. Чоң рахмат.